Мен тұрған жер туғандар бұл резиденция. Алымбек Татқа көшесінің бойында тұрам. Шар жақтан келгеніңіздерде резиденцияға кіресіздер. Бұл жер Алымбек Татқа көшесі. Жолдың оң жағын қарасаңыздар, мына Golden House-тың домын көре аласыздар. Жаңы дом. Домдың жанындағы көше бұл резиденцияның бірінші көшесі. 400 метр шығып барасыздар. Сол жақта 11-ші көше бар. Ошол көчөдө сатылуучу үйөбүз жайгашкан. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Мен көрсөткөн даректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Түп-түз 500 метр чыкканыңыздарда бул жанагы эле резиденциянын биринчи көчөсү. Сол тараптан мына 11-ші көчө менен кесилишет. Эки көчөнүн кесилишинен 11-ші көчөгө кирсеңиздер, сол тарапта мына 8-ші үй сатка чыгып аткан учуру. Жанагы чоң Алымбек Тата көчөсүнө дагы 500 метр чыгат. Ашып кетсе. Көчөлөр асфальт. Үйдүн жери кызыл китеп боюнча 18 соток. 3 кызыл китеби бар экен. 6 сотуктан ошондо 3 участок болуп калат. Бирок фактически 20 соток. Түшүндүңүздөр, кызыл китеп боюнча 18, фактически 20. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, резиденциянын билесиздер, шаардын номер 1 району. Суу, свет, газ, центральный канализация бүт бардыгы бар. Прожекторлор, интернет, Wi-Fi келген, көчөлөр асфальт тугандар. Үйдүн границасы ушул жерден башталат. Бул жак главный ворота, нар жагы забор. Кошунанын заборуна барып такалат. Ушундай вариант обмен жолдору жок. Сразу айтып коеюн, нак акчага сатылат экен. Негизи резиденциядан участок издегендер өтө көп. И баасы дагы кымбат. Мына тугандар, силерге сон вариант, колдон чарбай аракетти кылып коюңуздар. Машинага, квартирага алмашуу жолдору жок экен. Лайктан басып, туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Жүрүңүздөр эми. Кирип кенен информация берейин сиздерге. Воротаны ачып кирдим. Оңго бурулсаңыздар, 330 квадрат метр болгон чоң үйү тугандар, 2 кабаттуу, сонун үй экен. Мына боковой тараптарында место калтырылган, забор менен үйдүн ортосунача. Могул жака кенен бир 5-6 машина жөн эле батат. Могул жакта кошумча курулушу дагы бар. Времянка тугандар. Негизи кыргызга времянка дагы керек. Сонун кылып салып койгон. Экөө тең ПСО. Каалагандай ремонттун отделкаларын бүтүрүп кирип жашай бересиздер. Жери өтө кенен. Кызыл китеп боюнча 18, айттым, 6 соттан 3 участок. Фактически 20 деле чыгып калат. Азыр сиздерге көргөзүп берем. Фундамент турат го. Ошо фундаменттин бери жагы 6 соток, анар жагы 12 соток. 6-6дан чыгат. Ошондо общий 18 болот. Түшүнүп атасыздар. Азыр жүрүңүздөр. Мына биринчи границаларын жашына жерде көргөзүп түшүндүрүп берейин. Анан бөлүп сатмай жок. Сразу чогуу сатам дейт. Эсе даже машинага, квартирага да алмашпайт экен. Уже бул жагы серьезно болот. Андыктан акчаңыздар болгон болсо алып коюңуздар. Азыр эми байлар деле көп. Резиденцияда бардыгы байлар бул жакта. Участоктор өтө кымбат бул жактачы. Ак тилектен дагы кымбат. Андыктан аракетти кылып алып коюңуздар. Азыр ак тилекте 6 соток жерлер $100,000 болот атат. Андан ылый түшпөйт. Бирок ошол жерлерди деле алып коет адамдарчы. Эми байлар көп да. Жер үй кылам деп, үй салам деп алып койгондар бар. Бул граница үй турат го, ошо үйдүн бери жагы. Бул граница мына кошунанын заборуна чейин келип такалат. Нар жагы уже түшүнүктүү болуп турат ана талдарга чейин. Кыскасы жери тегиз, эч кандай бир уклон, кыйшык жерлери жок. Бардыгы сонун. Ала турган болсоңуздар, эси деле архитекторду чакырып, казыктарын кактырып берсе, жакшына закон түрүндө госрегистрден өткөрүп берет. Телефондо бүтө турган иш эмес. Эсинин номери экранда чоң болуп жазылып турат. Баасын деле чоң кылып жазып койдум, атайын сиздер үчүн ыңгайлуу болсун депчи. Бул жанагы 330 квадрат метр болгон чоң үйү. Өтө чоң үй экен тугандар. Өтө чоң үй экен. Жүрүңүздөр. ПСО, подвалы дагы бар. Подвал ошондо ошо 3 кабат болуп калат. Азыр эми тугандар, мындай ар бирине кирип чыгып көргөзбөйм. Себеби бул бүтө эле үй да. Анан көргөзбөпсүң го дебеңиздер. Ала турган реальный адам, мындай кандай чөнтөгүндө ушул үйдүн акчасы бар адам келип сразу эле көрүп информация алып баасын сорлашат. Эсинин колун кысат мындай айткандачы, мынчага бер деп. Андыктан түшүндүңүздөр, калганы өзүңүздөрдөн келип көрүп кетесиздер. Бул жак ошо времянка, ал жакта эшиги. Бул жактын ачкычын унутуп калыптыр. Ошол себептен ал жагын көргөзбөйм. Түшүндүңүздөр, биринчи жерин көргөзүп койдум, жакшына түшүндүрүп эми. Жүрүңүздөр, үйгө кирейинчи. Эси билишимче Бишкекте. Ошондуктан үй алат окшойт менимче. Бул үйдүн сатка коюп аткан учуру 3 кабат. Ар бир кабаттын ортосуна плита ташталган. Ушундай чоң үйдүн ортосуна жыгач таштап койбосо керек. Кирпич тугандар. Комментарийде жазат, кам кирпичпи же бышык кирпичпи деп. Тугандар, эми резиденцияда кам кирпичтен салган үй болбосо керек. Бир Мадыда же Фуркатта болсо, же Кара сууда болгон болсо билбедим анда. Эми бул резиденция. Мен деген байлар жашайт да. Бул жак болсо санузеле. Ошол плиталарды көрүп атасыздар. Бөлмөлөрү кенен.
мына азыр эски үйлөрдө деле кымбат айтып атпайбы, андан көрөкчө өзүм жакшылап бүтүрүп алам деп издеп жүргөндөр деле көп болот да. Анан айканын баасын эч ким сатпайт. Мындай дадил келип дадил сурасаңыздар, эси деле түшүрүп берет. Анан бул реальный экен да депчи. Алсак өзүңүздөрдөн. Ошол экинчи кабатына чыкпай эле коеюн эми. Подвалын деле көргөзбөдүм. Подвалы бирок өтө бийик экен. Могул жактарында деле месталар бар. Үй менен забордун ортосуна. Ошол көрдүңүздөр, кенен экен, сонун экен. База канча дей турган болсоңуздар, асына ылдыйга түшүп айтайынчы. Могул жерден ана сонун чак экен, үйчү да бир көргөзүп коеюн. Базаны экранга деле жазып койдум. Экранга жаз дейсиздер, жазып койдум туугандар. Сиздерди ойлоп, түшүнүп жазып коюп атам. Лайктан басып колдоп коюңуздар сиздер дагы. Мына эң негизги кирүүчү врата болду. Бул жак болсо 330 квадрат метр болгон үй, 3 кабаттан турат. Өтө чоң үй экен. Времянкасы деле даяр. Кызыл китептер бар. Азырдан кызат болбоңуздар. Сноско тиешеси жок, бул ичкерки жактагы үй болот атпайбы? Бир чоң трассан бой болгон болсо анда сноско кетиши мүмкүн эле. Андыктан эч кандай ала берсе болот деп эси деле айтты. Басы экранга жазылган, эсин номери экранга жазылган. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбай аракет кылыңыздар.